Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз силерге сөз бергендей, ЛТР телеканалы аркылуу Илим жана турмуш телеберүүсүнүн бүгүнкү коногу өткөн жумада дагы биз ушундай маек курганбыз. Алмазбек Бейшеналиев, тарых илимдеринин доктору, педагог илимдеринин кандидаты, өзү жаш болсо дагы Кыргызстанда башы көрүнүп калган илимий билим берүү, анан калса тарых боюнча, эл аралык мамилелер боюнча күчтүү эксперттерибиздин бири. Саламатсызбы мырза? Өткөндөгү берүүдөгү оюбузду улантсак, ушул сиз айткан моделдер, ошол үчкө бөлүп, үч чоң баягыда бир этапты айтпадыңыз. Бул акыркы ушул 2000 жылдан бери Кембридж эффект деп коелучу, феномен деп койсок болот. Ошонун Кыргызстанга жайылтуунун ыктымалдуулугу кандай? Колубуздан келеби? Менимче ушул университеттердин басып өткөн доорлорун эске алуу менен Кыргызстан эмес, бүгүн дүйнөдө 4-этап башталып кетти. Бул 4-чү индустрияга карата университеттер да өздөрүнүн баягы моделдерин өзгөртүп, бүгүнкү университеттер инновацияны же салам интеллект боюнча көрүп атабыз. Бир кадам алдыга чыгып, жаңы бир элемент кошушту да өздөрүнүн характерине. Демек, бизде жок дегенде 3-чү модельди бүгүн алып келүүгө Кыргызстанда толук мүмкүнчүлүк бар. Бул үчүн эмне кылыш керек? Биринчиден, бул үчүн университеттерге илим изилдөө компонентин толук киргизиш керек. Эмне эсебинен? Илимдер академиясынын эсебиненби? Бул менин оюмча бул боюнча мамлекетте бир аз колдоо керек, бирок ошол эле учурда университеттер өз алдынча бул тармакка баягы мүмкүнчүлүк тарта алышат. Бизде баягы жазылып калган да, контракттан келген акчаны баягы балдардын билим берүүсүнө гана жумшаш керек деген. Ошол жагы бар биринчиден. Баягы закондо, мыйзамда көрсөтүлгөн кээ бир ченемдерди өзгөртүү киргизүү керек сөзсүз. Муну жүргүзүү менен бирге университеттерде баягы жалаң эле билим берүү, салттуу педагогика менен калыптанып калган жетекчилик эмес, бүгүнкү күнү бизнес менен иштеше ала турган профессионалдар келиш керек. Демек, саясий эрк керек. Саясий эрк керек жана менеджмент керек, мыкты башкаруу керек болуп турат да. Университеттерде бүгүнкү күн жөн эле билим берген студенттер келип кеткен бир борбор катары эмес, ошолор экономикага салым кошо турган, илимий ачылыштарды жасай турган, ошо бизнес менен иштеше ала турган, коомдун заказдарын аткара турган, мындайча айтканда өндүрүш кыла турган көз караштагы мындай жаңы компоненттер кириш керек да. Бул үчүн биздин университеттерде окуучулар бар, мугалимдер бар, чектелүүдө болсо баягы бюджет акчалар айланып атат, имараттар менен камсыз болгон. Бүгүнкү күнү ичинде гана кээ бир нерселерди жылыштырып коюу менен бул нерселер толук жасаганга мүмкүнчүлүктөр бар да. Изденген адам табат. Биздин жерде жетекчилерди карап көрсөңүздөр, жасаган эмгектерин баягы ким университетти оңдоп түздөп атат, ким жаңы имараттарды кошуп салып атат, туурабы? Баары эле бирдей шарт менен иштеп атат да. Бул боюнча анан баягы министрлик катары, өкмөт катары колдош керек болгон маселелер, баягы закондук, ченемдик нерселерди өзгөртүп бериш керек. Баягы кээ бир маселелерде эркиндиктерди бериш керек. Мисалы, лицензия боюнча ошо студенттердин алышы боюнча бир академиялык эркиндик чөйрөсү түзүлсө, бул айткан илим компоненттери, бизнес, өндүрүш компоненттери да келет эле да. Окумуштуу катары сиздин пикириңиз кандай? Биздин ошо билим берүү системасы, айталы башталгыч билим берүүдөн баштап жогорку окуу жайларга чейин поствузовский эмелер, биздин мыйзамдар кандай? Жаман эмес. Бирок ошону аткаруу жагында ичин иштеп чыгуу, ичин толтуруу жагы, мазмунун өзөгүн түзүү жагы кыйын болуп турат да. Карап көрсөңүз, мисалы сапатка кайрылсак, 3 жаштан баштап 70 жашка чейин дейли бир циклды билим берүү жана илим министрлиги уюштурат. Бул абдан чоң жоопкерчилик. Бала бакчадан баштап илимдин доктору чыкканга чейин цикл. Өлкөнүн адам ресурсу да, туурабы? Абдан чоң бир эме да, чынжыр баягы. Анан ошону уюштурууда абдан кылдат маселе керек. Анткени баардык маселе бар эле, бар билим берүү ошол адамдардын сапатына барып такалат биздин. Анан карап көрсөңүз, эң кейиштүү болгон ар бир этапта маселе болуп атат да. Эң жөнөкөй мисал, бүгүнкү күнү биз 60% балдарыбыз бала бакчага барбайт, анткени бала бакча жетишсиз.
Орто мектептерге келип карап көрсөңүз, орто мектептерде берилип жаткан предметтердин саны абдан консервативдүү, 25 түрдүү предмет окутабыз, дүйнөлүк стандартта 14-15, ал жагынан начар. Биз ошончо көп предметти окутуп койсок эле балдар сапаттуу билим алып атабы? Андай эмес. Эң жөнөкөй мисалы мына Пизада 2012 менен 2015те жыйынтыгыбызды көрдүңүз. Эң артта болду. Кыргыздар математика, баягы табигый илимдерди жөн эле коелу, кыргыз тилинде жана орус тилиндеги тексттерди окуп, ошолордун ичинен кайра түшүнүгүбүздү айтып, кайра ошол суроолорго жооп берүү боюнча мындайча айтканда өз эне тилибиздеги текстти окуп түшүнүп, жана ошол боюнча жооп бергенде 60 өлкөдөн 60-чы болдук да. Баягы 15 жашар балдар жүргүзүлгөн эме? 9 класстарга жүргүзүлөт да бул Пиза чыгып. Көрүп атасызбы? Биз өзүбүздүн тилибиздеги китеп материалдарды окуп түшүнбөйбүз орто мектепте. Демек, китептер да бир талаада, балдардын ою да бир талаада болуп атат да. Ошон үчүн биз бул жагынан дагы абдан сорттошубуз керек болот. Анан кесипчилик окуу жайларга келгенде, башталгыч кесипчилик эми Кудай өз сактасын. 98 кесипчилик окуу жайыбыз бар. Бизде Кыргызстанда көрсөтүлгөн нормада 400 түрдүү кесип керек. Кыргызстандын экономикасына. Кесиптик лицейлер деп атап койду. Биздин кесипчилик, башталгыч кесипчилик окуу жайларда окутуп аткан баягы бөлүмдөрдүн саны 152. Бизде 250 кесиптин тармагы эч кандай окуусу жок, билими жок эле иштеп жатат деген сөз да. Көрүп атасызбы? Бизде чоң көйгөй жатат бул жагынан. Бирок аны бюджет менен колдоп атабыз. Колдоп атабыз. Колдогондо да кандай болот? Тамак аш берип атабыз. Ал кесипчилик окуу жайлардан баягы мыкты болгон кээ бир саналуу шаарларда жакшылары бар. Чын абдан жана тигүүчүлүк жаатында же баягы ушул жагынан жакшы лицейлерибиз бар. Бирок жалпыдан айылдарга барып көрсөңүз, бул кесипчилик окуу жайлар жел козу сыяктуу да, баягы Союздун убагындагыдай жок окуучун эле бар деп көрсөтүп эле айлык алып эле баягы сабак болбой эле бүгүнкү күнү фактически сабак болбогон кесипчилик окуу жайлар бар. Бирок ошолор сиз айткандай колдоп, ошо балдарга стипендия берилип окутуп атабыз. Акчанын бир чоң бөлүгү ошол жака кетет. Экинчи маселе, орто кесипчилик окуу жайлар боюнча карап көрсөңүз, бул жагыдагы саясаттын туура эмес жүргүзүлгөндүгү, баягы ортуну коюп койдук, жалпы республикалык тестти. Бирок ага киргизбеш үчүн бир буйтама жол болду да. 90 000 бала ал жерде окутуп атат. Неге ал жерде көп десеңиз, эң жөнөкөй мисалы 2 жыл окуп ал жерден түз университетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар да. Демек, эмне болуп атат? Ал жерлерде мынакей сан абдан өсүп атат. Ал жерде ОРТ иштебейт, иштебейт. Анан карап көрсөңүз эле мына жогорку республикалык тест менен анан кирип 165 000 бүгүнкү күнү бизде университетте балдар окуп атат. Алардын сапатына жана жогоруда токтолдум. Биринчиден академиялык эркиндик жок. Университеттерде тандоо сабагы деп жөн эле формалдуу түрдө сабактардын атын жазып коебуз. Бирок тандоо эмес, бир эле мугалим, бир эле лекцияны коелу, ушул тандоо сабагы деп коебуз да. Тандоо дегенде 4 түрдүү мугалимди коюп, 4 башка тематиканы коюп туруп айтасың да, каалаганыңды тандап ал деп. Бизде андай тандоо жок. Ал болбогон үчүн жанагындай салыштыруу да мүмкүн болбой туруп атат. Музбек, мынакей менин колумда Кен Робинсондун Креативдүү мектептер деген ушундай китептерди чыгара башташты. Bundan başka da qanday kitapları sunuş kılat elеңиz mugallimlerge, şöyle bilim берүү системасы? Негизи билим берүү системасы боюнча бизде мугалимдерди кошумча маалыматка биз мамлекет катары аларга кошумча булактар менен камсыз кылышыбыз керек эле да. Милдеттүүбүз дейли. Анткени бизде бул сиз айтып аткан нерсе бул кошумча мугалимдердин өзүн өзү баягы өркүндөтүш үчүн болгон гана адабий булактар. Бирок биз бул китептерди кое туруп өзүбүз окутуп жаткан китептерге кайрылсак, окуу китебине бул кошумчаны кое туралы окуу китеби. Биз бир түрдүү гана китепти мен мону оку деп башка вариант жок. Беребиз, башка вариант жок. Анан аны алып туруп могул натыйжага жет дейбиз да. Балким ал натыйжага жетиш үчүн ал материал жетишсиз. Аны ойлонбойбуз. Экинчиден мугалимге тандоо, мектепке тандоо укугун бербейбиз. Эң жөнөкөй мисал айтайын. Математика китептерине менен мисалы 9-класска математика китептерин тандап атабыз. Мисалы 3 же 4 түрдүү китеп болсо, министрлик кабыл алып, КАО өткөрүп берип, бардык баягы процедуралардан өтсө. Анан ошол 4 китепти биз билим берүүдө жалпы мектептерибизге министрлик айтса, мына 9-класстан могу 4 китеп бар. Натыйжада 9-классты бүткөндө бала ушул компетенттүүлүккө ээ болуп чыгыш керек математикадан. 4-өнөн бирөөнү варианттуу түрдө тандап ал, каалаганыңды окут, бирок могул натыйжага жет деш керек да. Ошондо мугалим мектеп өз алдынча талдап, анан
конкуренция болуп, баягы жазып аткан илимдин авторлорунун ортосунда бир жарыш болуп, анан түрдүү варианттуу мындай илим тармагыбыз байыйт эле да. А бүгүнкү күнү эмне кылып атабыз? Мынакей Исак Бекбоевичтин китебин окутуп келдик эле, аны жоюп 1970-жылда кайра Моронун китебине кайтып, Россиянын ичинде бирдиктери рубль менен, президенти Путин менен, ичиндеги гимни Россияныкы менен жазылган китепти алып келип, мына эми мону окутасың деп түртүп атабыз. Илимий көз карашыңыз кандай? Эмне кылыш керек, Алмазбек? Негизи билим берүү тармагы саясаттан тышкары каралыш керек. Бул саясий шайлоолордо рычаг катары колдонулбаш керек. Бул тармак аяр мамиле жасалыш керек. Эртеңки күнү бул 20 жылдан, 30 жылдан эч кимге азыркы бүгүнкү партиялардын, бүгүнкү бай эмелердин мындай пайда эме кереги жок. Карап көрсөңүз, ушу экономика министрлиги менен билим берүү министри биригип, эң эле жөнөкөй мисалдар. Биздин экономикабыз 10 жыл, 20 жыл, 30 жылдан кийин кайсыл тармакта болот? Биз балдарды кандай окуталы деп сүйлөшө элекпиз да. Мамлекеттик заказ болуш керек. Илим тармагы болсо бүгүн мамлекетке ошонун багытын бериш керек эле да, айтыш керек эле да, кайра тескерисинчечи. Бизге экономикада мисалы жашыл айыл чарба, энергетикада суу тармагы, туризмде мисалы кышкы туризм, тоген, кен байлыктан мисалы тоген, тигинден бул деп биздин приоритеттерди аныктап, анан ушул багытта экономика жүргүзгүлө, ушул багытта балдарды окутукла деп баягы илимпоздор биздин коомду сүйрөш керек эле да. А бизде тескерисинче илимпоздор консервацияланган, жана кечирип коюңуз, консерватордон килкидей кылып бизди бекитип баягы лавкаларга коюп коюшкан, бүттү да. Алар коомго да аралашпайт, коомго же пикир бербейт. Бүгүнкү күнү канчалык деңгээлде биздин интеллигенция делген илимпоздор коомдук маселелер менен мындай алек болушат. Алек болбойбуз да. Өтө эле аз. Бүгүн илим дегенде эмнени түшүнүп калдык? Кыргызстанда кечирип коюңуз, Чыңгыз Төрөкуловдун китептерин кайра варианттуу түрдө эле мукабасын алмаштырып эле басып эле мына жаңы илим болду деп. Илим болгон жок да, аны Чыңгыз Төрөкулов 50 жыл мурун эле жазып койгон. Туурабы? Анын ичинен бир нерсе ойлоп таап, бир идея таап, ошону ишке ашырсаң бул илим. А бирок анын мукабасын өзгөртүп коюп эле кайра бүгүн бул академия басты, бүгүн баланча басмакана басты деп эле баарыбыз эле жамынып эле Кудай берип эле ушу Манас менен Айтматовду берип койгон экен, экөөнү жамынып эле илим деп атабыз. Мектептин мугалими биринчи кезекте өзү илимпоз болуш керек. Мени бул ошо карма чыгып калган чыгармачыл болуш керек. Чыгармачыл болуш керек. Мен бир 15 жылга жакын мектеп менен аралашып иштеп жүргөн киши катары айтам да, эгерде өзү баланын үстүнөн көрүнөрлүк даражада бөлүнүп турбаса, мугалим билими боюнча, илими боюнча жана башкалар боюнча, анда андан кандай сапаттуу билимди күтсө болот. Ушул маселе боюнча мен кийин алыстап кеткен киши катары сизден сурагым келип атат да, биздин Кыргыз билим берүү академиясынын канчалык үлүшү бар бүгүнкү күндө? Кыргыз Билим берүү академиясы бүгүн китепти апробацияга берген, баягы окуу пландарын иштеп чыккандан бери мекеме болуп калды. Министрликтин бир бөлүмү болуп калды. Билим берүү саясатына аралашпай калышты да. Бул саясатта ролу жок болуп калды. Илимпоз катары сиздин көз карашыңыз кандай болуш керек? Болуш керек болчу да, бул өзүнчө болуп, кайра билим берүү министрлигинин жүргүзүп жаткан билим саясаты жөнүндө булар кайра анализ берип, аналитика берип бараткан, туура эмесин туура эмес деп оңдоп түздөп туруш керек эле да, бир сырттан мекеме катары. Азыр андай меселе кайра эле билим берүү министрлигинин билим берүү академиясына китеп саясатында толук өткөрүп бербей, кайра өздөрүнүн ичине бөлүм ачып алышпадыбы китеп саясаты боюнча. Ал бөлүм аркылуу чечип, бул жерде баягы башка мүнөздөр жүрүп атат да эми. Ошондуктан бүгүнкү күнү билим берүү академиясынын функциялары дагы алынып салынган. Анан кыйын болуп атат. Ал эми биринчи кезекте илимий борбор да, туурабы? Илимий борбор болуш керек эле да. Ошол жерде ошо инновациялык көз караштар, ошо жаңы программалар, дүйнөлүк баягы тенденциялар, окутуулар, ошолорду анализдеп, ошолорду билим берүү министрлигине ошол академия сунуштап туруш керек эле да. Эми сөзүбүздүн ушул акыркы бөлүгүндө могул сиздин монография жөнүндө сөз кылсак. Орус тилинде экен. Бул Бишкектен чыкты да, Бишкектен. Политика США, Центральной Азии, особенно сотрудничество с Кыргызстаном. Бул монографияны жазыштын кандай мындай бир зарылчылыгы болду, анан мүмкүнчүлүктөр кандай болду? Бул жогоруда белгиледим. Менин докторлук темам ушул темада болду. Баягы Америка Кошмо Штаттарынын борбордук Азияны тышкы саясатындагы орду. Бүгүнкү күнү карап көрсөңүз, баягы тарыхта эң маанилүү маселе эмне болуп жатат? Баягы мамиле маселеси, туурабы? Ким менен катташат, ошого өнүгүп же өсөсүң дегендей болуп жатат да. Ошо бүгүн борбордук Азияны карап көрсөңүз, эгемендүүлүктөн бери 30 жылга жакын убакыт өттү.
бирок ошол учурда баягы ушул мамлекеттер өздөрүнүн багыттарын толук аныктай элек. Анткени тарыхта мамлекеттер үчүн бул 30 жыл өтө чоң мөөнөт эмес. Баягы ошол учурда баягы бул мамлекеттер калыптан тышкы саясатын белгилеп атканда дүйнөдө дүйнөлүк күчтөр жана регионалдык күчтөр деген түшүнүктөр бар, билесиз, тарых саясатта. Ошо дүйнөлүк күчтөр катары бүгүн Россия Федерациясы, Кытай Эл Республикасы жана Америка Кошмо Штаттары булар дүйнөдө ойногон баягы гегемондор катары сүрөттөлүп келет. Ал эми биздин ушу Борбордук Азия регионуна региондук деңгээлде таасир эткен мамлекеттер катары бүгүн биз Индияны, Пакистанды, Түркияны жана Иранды кабыл алабыз. Анан баягы кыйыр мамиледе Европа биримдигинин саясаты деп коелу. Ушул мамлекеттердин биздин региондо активдүү саясаты жүрүп жатат. Сөзсүз түрдө биздин мамлекет өзүнүн тышкы саясатын белгилөөдө кимдер менен эсептешет, кимдер менен табакташат, ошол маселе абдан маанилүү турат. Ошондуктан ушул багытта баягы мен акшнын орду кандай бул жерде? Акшны билген киши катары жаздым. Бул жерде баягы позитивдүү берген маанайларым да бар, негативдүү берген маанайлар да бар. Бул эмгектин эң негизги өзгөчөлүгү илимий булактардын 50%тен жогорусу бул тышкы булактар. Булар ошол эле Америка Кошмо Штаттарынын Конгрессинин, Сенатынын, университеттердин архивтеринен алынды да. Алардын архивтеринде иштелген материалдар көбүнчөсү. Орду кандай десеңиз, бүгүнкү күнү эми чындыкты моюнга алыш керек. Америка Кошмо Штаттары дүйнөнүн эң күчтүү баягы экономикалык дагы, аскерий дагы бардык тармакта баягы эң күчтүү гегемон болуп келатат. Өздөрүнүн да амбициясы катары дүйнөгө баягы таңуулап же басым аралап келген саясаттары жок эмес, сөзсүз. Алардын мисалы дүйнөлүк жаңы тартип деген доктринасы эле Жорж Буштун бул дүйнөгө Американын баягы тартибин орнотуу, алардын баалуулуктарын киргизүү түшүнүктөрү жүрүп келатат. Ошолордун биздин Борбордук Азияга кандай пайдалары бар жана кандай зыяндары бар деген темада баягы бир аналитикалык көз караш болду. Анан бирок биз мындай чоң мамлекеттер менен эсептешпей койбошубуз керек. Анткени бир тараптуу болуп алсак, бул бизди баягы таразада уттуруп коюшу мүмкүн. Баары менен тең салмакта, бирдей мамиледе болгонго аракет жасасак, баягы бул дипломатиялык жактан да туура болот го деген ой. Менимче жаш окумуштууларга жалпы эле биздин тышкы иштер министрлигине көп мындай пайдасы тие турган ушундай бир жакшынакай илимий монография болуптур. Эми сөздүн аягында Алмазбек мырза өзүңүздүн илимий келечегиңизди кандай элестетесиз? Биздин жаш илим ишкозлоруна кандай кеңештерди берет элеңиз? Мен өзүмдүн иш мезгилимди жана Борбордук Азия регионалдык институтунун тегерегинде жүргүзүп жатам. Өзүмдү келечекте буюрса ошо Борбордук Азиянын тышкы саясаты боюнча, тарыхы боюнча бир жакшы бир эксперт болсом деген бир ниетим, тилегим бар. Ошол боюнча азыр илимий иштеримди жазып жатам. Жаштарды тартып атасызбы? Жаштарды ошо институттун тегерегинде жаңы кичинекей программаларды негиздеп, жана жаш илимпоздор клубу тигиндемдерди негиздеп жаңы баштадык программаларды. Ошондой клубуңуздар бар? Жаңы кантип макала жазганды үйрөнүш керек, кантип аналитика жүргүзүш керек, кантип материал чогултат, бүт баарын үйрөткөн бир өзүнчө бир школа негиздеп атам. Ошо педагогика жана тарых багытында эки тармакты айкалыштырып, ошо эки багытта эксперт болуп өзүмдүн тармагымда эмгектенсем деген ниеттерим бар. Жакында эле бир илимий симпозиумга катышып келдиңиз окшойт Англияда, Королеванын чакыруусу менен чоң дүйнөдө 16 жылдан бери өткөн бүт билим берүүнүн саммити форуму Англияда өткөн 16 жылдан бери. Министрлердин бул 90 мамлекеттин министри барат экен. Анан былтыр мени чакыртышкан экен, бардым. Биздин министр бардыбы? Жок, барган жок. Абдан чоң деңгээлде өттү. Бирок барган кошуна мамлекеттин министрлеринин баары англис тилинде доклад окуду. Биздин ошо өзбек кошуналар, казак кошуналар, Азербайжан министрлер, Азербайжан, Армения, Украинанын министри, Россиянын зам министри сүйлөдү. Баары англис тилинде доклад жазып, абдан чоң диалог площадка болду. Азыр бул тил абдан баягы англис тилинде баарлашуу баягы салт коммуникациядан булам азыр керек. Ошондуктан биз дагы баягы дүйнөлүк талаптарга жооп беришибиз керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз бүгүн сиздер менен профессор Алмазбек Бейшеналиев агайдын маегин тартуу кылдык. Сизге дагы ЛТР каналына чоң ыраазычылык билдирем, чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз ЛТР телеканалы аркылуу илим жана турмуш телебөрүүсүнүн кезектеги санын сиздерге тартууладык. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.